Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен коомдук биринчи каналдын түз эфиринде сиздер ойордо саясий талкуулар программасын көрүп жатасыздар. Бул долбоор коомдук телерадио корпорация тарабынан парламент менен шайлоочулардын ортосундагы кызматташтыкты байланышты жакындатуу максатында түзүлгөндүгүн белгилегибиз келет. Анткени парламенттик башкарууга өткөндөн бери экинчи жолку чакырылыш дал ушул формада Кыргызстандын башкаруу өңүтүндөгү өзүнүн олуттук кадамын жасай алабы же жасай албайбы деген суроолордун тегерегинде талкуулар көп жана анын алкагында эле ушул ар бир жыл сайын, балким ар бир ай сайын парламентке келген партиялардын өкүлдөрү өздөрүнүн шайлоо алдындагы берген убадаларын кантип аткарып атат, канчалык деңгээлде аткарды, алардын шайлоо алдында түзгөн программалары жана элге сунуштаган программалык платформалары, ошондой эле берген убадалары реалдуулукка канчалык жакын деген суроолордун тегерегинде сөз кылгыбыз келет жана биз бул программанын алкагында ушул конкреттүү региондогу жасалган жумуштардын алкагында маселе көтөрөбүз. Бүгүн болсо биз Ысык Көл облусунда эфирге чыгуудабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана Боз Тери айылындагы Дордой Номад комплексинде байланыштабыз. Бүгүнкү биздин программабызга келген меймандар менен тааныштырып өтөйүн. КСДП фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Нурбаев Абдувахап Мамадрасулович, Өнүгүү Прогресс фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Узакбаев Абылкайыр Осмонбекович, Республика Ата журт фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Исмаилова Аида Жекшенбаевна, ошондой эле коомдук ишмер Акжолтой Насирдинов ага катышууда. Саламатсыздарбы? Урматтуу катышуучулар, мен дагы бир жолу белгилеп кетейин, бул программада бүгүн биз кайсыл аймакта эфирге чыгып атсак, ошол аймакка көбүрөөк тийиштүү болгон маселелерге токтолсок, белгилей кете турган болсок, ошол шайлоо алдында кайсы партия конкреттүү региондун өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн кандай жол менен көрө алды жана ага жардам берүү үчүн эмнени сунуштады эле. Мына ошол тегеректеги, алкактагы иштерди кантип алып бардыңар деген суроого көбүрөөк басым жасайбыз. Жана биз адаттан тыш эркин форматтагы талкуу жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Урматтуу катышуучулар жана телекөрүүчүлөр, ошондой эле мынакей облустун тургундары да келип катышууда. Сиздерге дагы мүмкүнчүлүк беребиз эркин микрофон иретинде. Сиздерден биз ушул парламенттин ишине жеке позицияңыздардан, балким конкреттүү фактыларга таяп, бааңыздарды берип, суроо салып, пикир айтсаңыздар жакшы болот деп ойлойбуз. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, биз бүгүнкү программанын негизги бөлүгүнө өтөлү жана алгачкы бул долбоордогу салтка айланган суроо. Сиздердин партия Ысык Көл облусунун өнүктүрүү жаатында өзүнүн шайлоо алдындагы программасында кайсы маселелерге басым жасаган жана ал программаларды канчалык деңгээлде бүгүн аткара алды, канчасын аткарып бүттү деген суроо. Социал-демократтар фракциясы баштайт. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин партия шайлоо алдында КСДП партиясы эң биринчи Ысык Көл областы бизде негизинен Кыргызстанда туризм жаатында көбүрөөк өнүгүп, ушул жакта потенциалы бар деп, ушунун алдында программага атайын пункттар киргизген болчубуз, туризмди өнүктүрөбүз деп. Ушунун негизинде биз эки бир мыйзам кабыл алдык. Биринчиси бул визасыз режим бизде 2020-жылы 45 мамлекетке чейин болуп алып бүтмөк. Ошол мыйзам долбоорун биз 2025 жылга чейин кылып, 45 мамлекетке дагы 7 мамлекетти кошуп, 52 мамлекеттин жарандары Кыргызстанга 60 күнгө визасыз келе алат деген мыйзам долбоорун кабыл алдык. Президент кол койду. Бул мыйзам долбоору күчүнө кирди, иштеп атат. Буйруса, бунун натыйжасы жыйынтыгы эң биринчи ушул Ысык Көл областы көрөт деген ниеттебиз. Авторлук сиздин фракцияда. Автор биздин фракция Дастан Бекешев коллегабыз болгон. Экинчи чоң мыйзам бул 2003 жылдан бери талкуу болуп, бирок кабыл алынып, бул аба кодексине өзгөртүү киргизди, ачык асман саясатын кабыл алдык. Бул жерде дагы эң биринчи Кыргызстанга сырттан келеткен баягы учактардын рейстерин көбөйтүү. Анткени буга чейин Кыргызстанга көптөгөн туристтер, көптөгөн инвесторлор келе албайт эле. Анткени бизге түз рейс жок болуп, же Москва аркылуу, же Стамбул аркылуу гана келет. Башка жок болгон. Анан бизде билеттер да кымбат болгон. Биз бул маселе 2003 жылы көтөрүлүп, бирок ошондо ар кандай каршылаштар, монополисттер, башкалар каршы туруп чоң тоскоолдук болуп келген экен. Ушул сазыкта мына мен өзүм ошо мыйзам долбоорунун автору болом, бирок мен менен дагы ошо бир 20 депутат автор болгон. Ошо мыйзамды биз кабыл алдык. Президент быйыл январь айында кол койду. Буйруса өкмөткө 6 ай убагында тапшырма берилген.
ушул мыйзам чегинде өзү өкмөт өзүнүн укуктук ченемдик нормаларын иштеп чыгуу боюнча биз бул көзөмөлдө турат. Июнь айында ушул 6 ай срок бүтөт. Өкмөт иштеп, азыр мына жаңы рейстер ачылып атат буюрса. Эң биринчи рейстер бул Алмата менен кошумча рейстер чыкты. Азыр Корея менен сүйлөшүү болуп атат, Шаржа менен сүйлөшүү болуп атат. Дагы ушундай бул иштер башталды. Буюрса бул дагы буюрса ушул туризмди өнүктүрүүгө чоң салым кошот деген үмүттөбүз. Биринчиден ушу эфирге чакырганыңызга чоң рахматымды айтам. Саламатсыздарбы? Биздин фракцияда 3 депутатыбыз бар. Бул депутаттар ушул көл аймагынан шайланган. Анан биздин убадалардын арасында дагы ошо туризмди өнүктүрүү боюнча убадабыз бар. Анан жанакы экология боюнча биздин депутатыбыз Экмат Байпакбаев экология боюнча так ушул көлдүн экологиясы боюнча бир нече мыйзамды пакеттеп, азыр пакет ошо мыйзам пакеттерин жасап атат. Анан ошону чыгарганы биз уже даяр болду. Эми сентябрь айында бул мыйзамдар чыгат. Бул жанакы эле суу тазалоочу тутумдар боюнча мыйзам. Анан жанакы полиэтиленовый пакеттерди ушул көлгө алып кирүүгө тыюу боюнча мыйзам. Анан биздин депутатыбыз Максат Сабиров ушул көлдүн жээгинден бир 300 метрлик арада курулушка тыюу салуу боюнча мыйзам чыгарылган. Бирок депутаттар колдогон жок да бул мыйзамдычы. Анан биздин өзүбүздүн жеке элдерге убада кылган моменттерибиз бар. Мисалы мен болсо Бишкектен шайланганмын негизи. Бирок мына көл аймагында аябай эле көп иш-чара жасап атам азыркыга дейин. Анан мен эң негизги азыр иштеп аткан маселелер бул социалдык маселе болуп атат да. Анан мыйзамдардан сырткары мына бизде ушул глобалдык, анан локалдык бир кайрылуулар бар элденчи. Глобалдык бул жанакы эле кумтор маселеси, ушул эле суу тазалоочу тутумдар боюнча, таза суу маселелери. Анан элдер бизге өзүлөр жеке кайрылууларды көп эле жиберет да. Ошо боюнча биз аябай эле көп иш-чара жүргүзүп атабыз. Өнүгүү прогресс фракциясы. Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу студент катышуучулары. Биринчиден мен көлдүк болгондон кийин кош келиңиздер демекмин. Касиеттүү Ысык көлүнүн жээгинде абдан жакшы уюштурулган экен. Мен өзүм Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат болуп шайлангам, Жети Өгүз районунан шайлангам. Албетте сиз баягы суроону бергенде ошол шайлоо алдындагы 30 күндүк күндөр кандай өткөнүн элдерге биз ар бир айылдарга келип эмне деген убадаларды бергенибиз азыр эске түшүп атат. Өзүңүздөр билесиздер, Жети Өгүз районунда эң чоң айылдар Башкон айылынан баштап эң кичине айыл Зеленый гай деген айыл бар, 20 эле түшүн жашайт. Ошолар ар бир айылдардын маселесин мен азыр жүрөгүмдө эсимде турат да. Бул жеке меники. Ал болсо жалпы фракциянын иши боюнча өзүңүздөр билесиздер, Өнүгүү прогресс фракциясы бул негизинен башынан эле ушул айыл чарбасы багытында фракция түзүлгөн. Ошондуктан биз айыл чарбасын эң биринчи биз Кыргызстан боюнча МТСтерди ачабыз деп биз убада бергенбиз. Ошол убаданын алкагында азыр ар бир 450 шайлоо өкмөт болсо, ошонун дээрлик бардыгында МТСтер ачылды. Эмне себептен? Себеби ошол мен өзүм айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштегем. Ар бир айыл өкмөтүнүн башчысын прокуратура келип текшерип турчу. Себеби ал алдында техника алганга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Улсат жок болчу. Ошондуктан биз барып ошондон баштадык дагы. Ошондо өкмөт Темир Сариев болчу өкмөттүн башчысы. Ошол Темир Сариевдин буйругу менен ошол эң жакшы буйрук болду. Азыр мына Кудай буйрса ар бир айыл өкмөтүндө да ушундай МТСтер ачылып элге кызмат кылып атат. Экинчи маселе биз барганда эле ошол фракциянын ишинде караганбыз, камсыздандыруу боюнча. Автоунааларды камсыздандыруу боюнча маселени караганбыз. Аны дагы жылдырып биз мүмкүнчүлүк бердик. Оңрулду автоунааларды айдаганга жана таксисттерге деген камсыздан бул тоскоолдуктар болчу. Аны да фракцияда карап, аны дагы мөөнөтүн узарттык. Ошондой эле жеке менчик үйлөрдү камсыздандыруу боюнча дагы ошондо биз караттык. Узарды бул мөөнөттөр узарып азыр иштеп жатат. Пособия маселеси боюнча айыл жергесиндеги өзүңүздөр билесиздер, пенсиялардын ата энесинин пенсиясын да кошуп, ошо пособиялар чыгарбай, үйүндөгү машина, холодильник, телевизордун баарын эске алып, ошонун баарын пособия чыкпай аткандыктан биз ошону дагы фракциянын атынан демилге кылып көрсөтүп, ана мына азыр буюрса ошол иштеп мыйзам кабыл алынып,
бул ошол пособие жаатында иштеп атат да. Ал эми жалпы Ысык көл областында боюнча мөнөбүз көлдүк болгондон кийин биринчи көлдөгү биздин эң негизги маселебиз айыл чарбасы, туризм. Бул ушул эки тармакты өнүктүрүштүн албетте биринчи биз жол тармагы. Ушул жолду Ысык көл областынын тегеректе жол кандай өнүгүш керек, ушул боюнча биз азыр көчө иштеп жатабыз. Буюрса бул боюнча иштер бар. Рахмат. Акжолтой ага, коомдук ишмер катарында Ысык көл облусунун калкынын атынан биздин талкуубузга катышып атасыз. Сиздин баамыңызда жогоруда айтылган сөздөр канчалык биринчиден чындыкка туура келет, экинчиден канчалык деңгээлде шайлоо алдындагы калк уккан убадалардын базасына татыйт? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына биз урматтуу депутаттардын жогоруда айтып кеткен койгон маселелердин баарын уктук. Эми бүгүн айта турган маселе бул көл өрөөнүндө болсо. Берип койсоңуз. Өчүрүп коюңуздар, Көл өрөөнүндө өзүңүздөр билесиздер, бул негизги тармак бул туризм болот. Туризмге бул баардыгы эле ушул айыл чарбасы дагы бөлөк баардык тармактын баары тең ушул туризмге иштеш керек болчу да. Бүгүнкү күндө алып көрсөк, бул депутаттар айтып кеткен жасап аткан иштер кийин жетишсиздирээк. Көп маселелерди биз депутаттар шайланып атканда көп маселелерди койгонбуз. Биринчиден бул туристтерди бир жакшылап кабыл алыш үчүн, аларды мындай бир жакшы шартта аларды келип тозуп алыш үчүн биз биринчиден бул айыл чарбасын оңдоп, анын ичинен бул кайра иштетүү мекемелерин ушул көл өрөөнүнө иштетсек, бул туристтерди бир жакшылап тейлөөгө абдан жакшы болот эле. Экинчиден элдин турмушу да оңолот эле, жумуш менен да камсыз болот эле. Анан бирок алда иш болгон жери жок. Көлдө бүгүнкү күндө мындай бир көзгө көрүнүктүү бир кайра иштетүү деген мындай бир айыл чарбасынын продукцияларын кайра иштетүү деген жок. Бул кайра иштетүү деген эмне? Мен айтаар элем, жанагы бизде мөмө жемиш бактарын жана консервировать этип, же болбосо алардын баарын тең жанагы компотко айлантып, же ар кандай нерселерге мындай кылып туруп бир жакшы иштетип алып туруп туристтерге бере турган болсок, биз аларды тейлөө тармагындагы жанагы алардын тейлөөнүн деңгээлин бийигирээк көтөрүп, анан аларды тартканга да жакшы болот эле. Экинчи маселебиз, биз айтып жүрөбүз, мына касиеттүү көлүбүздүн экологиясы деп атабыз. Экологияны мына айтып кетишти урматтуу депутаттар, ушуну коюп атабыз дейт. Бирок койгон менен 25 жылдан бери ушул маселе коюлуп келатат. Экология маселеси. Экология маселеси коюлуп келген менен такыр чечилген жери жок. Өзгөчө мына айтып келатат, көлдү сакташыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек, мындай кылышыбыз керек деп. Көлдү эгерде биз канализационный система курмайынча, көл жээгинде өзгөчө Корумдодан баштап Тамчыга чейин өзүңүздөр билесиздер, айылдын баары тең көлгө эң жакын жайланышкан. Грунт гравийно-песчаный. Ошол жердеги айылдагылардын баары тең 100% выгребный яма казып алып эле, анан ошол жерге болгон нерсенин таркындылардын баары акырын жерге түшүп атат. Жерден бир убакта көлгө кетип калышы мүмкүн. Бул болсо эң негизги маселенин бири. Бул маселе чечилбей келатат. Сиздин пикириңизде парламентке шайланып келген фракциялык өкүлчүлүгү болгон партиялар Ысык көл аймагы боюнча маселелерди көтөргөндө шайлоо алдында канчалык деңгээлде реалдуулукка жакын кылган жана канчалык принципиалдуу маселелер көтөрүлгөн? Эми маселелер көп эле маселелер көтөрүлгөн. Ушул эле экология маселеси, жол маселеси, жана кайра иштетүү маселеси. Жана айтып атабыз, ар кандай жана туризмди өнүктүрөбүз деп. Туризм деген бул өзүңүздөр билесиздер, бул экономиканын приоритетный бир тармагы да. Эгерде туризмди жакшылап өстүрө турган болсок, биз аябагандай көп доход алып, экинчиден канча киши жумуш менен камсыз болот эле. И ошол эле учурда биз туризмди иштеп аткан элдерди ошол жерде кабыл алып аткан элдерди бир жогорку деңгээлде кабыл алат элек. Акжолтой ага, жалпысынан алганда негизинен проблеманы түшүнүшкөн, көрө билишкен, айтышкан ошону, Бирок изилдөөлөр боюнча мындай деген белгилеп атышат да, мына негизинен бардык партиялар балыкчыда логистикалык борбор түзүш керек дегенди көп айтышкан дейт партиялар. Ысык көл Шакекче жолу салынышы керек деген маселеге да бардыгы токтолушкан. Туризмди өнүктүрүү керек деген маселе айтылган, айыл чарбаны өнүктүрүш керек деген маселе айтылган жана экологияны сакташ керек деген маселе айтылган. Бирок конкреттүү кандай кадамдар менен деген суроого эч ким жооп берген эмес деп аналитиктер, эксперттер белгилешкен. Эмне үчүн мындай деп айтылат? Сизден баштайлы.
башында убада берип атканда конкреттүү айтылбаса, бирок иш жүзүндө конкреттүү болуп ошол мен ойлойм биз аба кодексине өзгөртүү киргизген нерсе менен жооп бере алдык. Анткени бул жерде ошол аба мыйзам кабыл алгандан кийин өкмөт иштеп атат. Бишкек, Ош жана бул тамчы аэропортторун дүйнөдөгү эң алдыңкы аэропорт башкарган компания башкарууга берүү боюнча. Анткени негизинде аэропортту биздин өзүбүздүн жергиликтүү өкмөт өкүлдөрү биз ошо өзүбүздүкүлөр башкарганда аларга ишенич жок экен чоң компаниялардан. Эгер ошол дүйнөдөгү эң алдыңкы компанияларга биз берсек башкарууга 10 жыл 15 жылга алар өздөрү акча жумшашат, аэропортту оңдошот, реконструкция кылышат, анан башкарып ошондо алар өздөрү да чоң компанияларды чакыра алат. Ушунун үстүндө өкмөт алдында атайын комиссия иштеп атат. Биринчи вице-премьер-министр Воронов комиссиянын төрагасы, мен да ошо комиссиядамын. Азыркы убакта эки вариант боюнча иштеп атат. Биринчиси бул Ош тамчы нарын аэропортун Азия өнүктүрүү банкына берүү, Бишкек, Жалал Абад, Баткен аэропортун дүйнөлүк банкка берүү. Алар өздөрү изилдеп, өздөрү ТО жасап, өздөрү эл аралык деңгээлде конкурс өткөзөт. Анан конкурс ачык болот дагы, дүйнөдөгү эң алдыңкы иштеткен компаниялар келип конкурска катышып өздөрү шарттары менен алат. Ошондо өкмөт шарт коет. Мынанча жыл иштетесиң, бирок ушунча акча жумшап оңдойсуң, рейстерди көбөйтөсүң деп. Ошого макул болгон компаниялар келет, кызыктар компаниялар бар азыр. Мисалы үчүн кече жакында эле Мюнхен аэропорту кызып атат Германиядан, Бишкек аэропорт боюнча. Биз ошо Ош менен Бишкекке кызыккандарга сөзсүз региондон 1-2 аэропорт кошуп берели деп атабыз. Ош менен Бишкек эле өнүкпөй, ошол Баткен, Нарын, Көл, Жалал Абад аэропорттарда өнүксүн депчи. Мен ойлойм, ушул буюрса быйылкы жылы биз ушул тумушка ашырып алсак, эндиги жылдан баштап туристтердин потогу сөзсүз көбөйөт деп. Ушул эле туризм жаатындагы сиздер конкреттештирген маселеге токтололу, балким эсиңизден чыгып кеткендир. Ак Суу районундагы инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрдү бекемдеш керек жана ушул эле райондо бир нече тоо лыжа базаларын түзүү мүмкүнчүлүгүн колго алышыбыз керек жана жасашыбыз керек деген убадаңыздар бар экен. Канчалык деңгээлде аткарылды? Менимче бул бак аткарыла элек го. Демек, жасалбай турган нерсе айтылганбы же? Эми да убакыт бар эми. Негизги нерсе бул жерде республикалык бюджеттин мүмкүнчүлүгү жок, бирок биз децентралдаштыруу саясатын жүргүзүүгө өтүшүбүз керек. Азыр биринчи кадамдар башталды. Мүмкүн болсо бийликти, мүмкүнчүлүктүү, укукту жергиликтүү органдарга бериш керек, салыкты да ошолорго калтырыш керек. Мына быйыл биринчи кадам катары баягы подоходный салык деп коебуз, ошондон мурун 50% жергиликтүү органга, 50% республикалык бюджетке келсе, 70% кала баштады. Кичине көбөйдү. Бирок биз муну 100%га жеткириш керек. Мына ошондой шарт түзүп берсек, ошондо жергиликтүү башкаруу органдары өздөрү ушул маселени чече баштайт. Республикада жүрт фракциясында. Мына биздин мына сиз азыр атап кеттиңиз жанакы жалпы маселелердичи. Анан биздин негизги функциябыздын бири бул мыйзамдардын көзөмөлдөө функциясы да. Ошондуктан мына биз ушул депутат болуп келип, бизге мына жеке кайрылуулар көп түштү да. Себеби мына биздин иш чараларыбыз бул иш чараларыбыздын негизи бул элдердин кайрылуулары да. Ошондуктан мына мисалы мен өзүм жөнүндө айтып кетейин. Өйдө айтып кеткенмин, мен Бишкек шаардан депутат болгонмун, бирок мына элдин кайрылуулары боюнча мен ушул көлгө жардам берип калдым да. Жетөгүз районуна, Жетөгүз айыл өкмөттөрүнө, Липинка айыл өкмөттөрүнө. Анан мына мен жасаган иштердин арасында бул таза суу чыгарып бердик жанакы Липинка айылына, Ас-Салон фонду менен кошулуп. Анан бир нече мектептерге компьютер камсыздоо кылып бердим. Анткени мына биз айтып атабыз го, азыр санариптештирүү жанакы жана региондорду өнүктүрүү жылы депчи. Ошондуктан ушундай айтылып калыптыр. Ошонун алкагында ушундай бир мен өзүмдүн иш чараларым ушул райондордо болду да. Анан мына азыр айтып кетейин, жалпы Кумтор боюнча дагы кайрылуулар көп болду. Анткени мына ошол эле Жетөгүз районунда бир нече айыл өкмөттөрү кайрылганда магачы 5117 гектарды жанакы жайыт жерлерди Кумтор күчкө салып, биздин өкмөтүбүз күчкө салып, ошону жанакы Кумторго отвод кылып бергиле депчи. Ошо боюнча бир нече жол, бир жылча иштедим ошо боюнчачы. Бирок өкмөт менен сүйлөшүү дагы болду.
Эмне үчүн ушундай болуп атат? Сиздер анда жанакы өнүктүрүү фонддон каражат жетпей атат бул айылдаргачы, айыл өкмөттөрүнө. Ошондуктан бир мындай разовый бир помощь эмес, мындай жыл сайын ушуларга жардам берип тургула депчи. Бул кырдаалга жараша жасалган кадам го. Бирок өкмөт өз ишин өзү жасап алышты. Буларга күчкө салып, булар болсо жанакы соглашенияларды жазып берди да. Анан биз Мен сурайын дегеним, бул кырдаалга жараша көтөрүлгөн демилгеби же болбосо партиянын башынан бери келаткан принцип? Жок, бул кырдаалга жараша көтөрүлгөн. Анда мен сизге программалык негиздеги суроодон бирди узатайын. Биз 24 жылдан бери темир жол жөнүндө сөз кылып келатабыз, бирок эч нерсе курган жокпуз дептирсиздер. Биз шайланып келе турган болсок, түндүк менен түштүктү бириктире турган темир жолду курабыз. Бардык туристтер темир жол аркылуу Ысык көл айбагына агыла тургандай шарт түзөбүз. Туризм Ысык көлдү гүлдөтө турган тармакка айланат дептирсиздер. Канча кадам жасалды? Темир жол боюнча биздин эле партия эмес, бир нече партиялардын өкүлдөрү айтып кеткен. Бирок мен билгенимче темир жол боюнча иш-чара жүргүзүлө элек. Өнүгүү прогресс процесс. Эми бир аз убактыңыздарды көбүрөөк алып коет окшойм. Мен өзүм көлдүк болгондон кийин бул маселелерге абдан кечирип турам. Мен көлдүкмүн деп айтпаңыз. Себеби Кыргызстанда депутат, бардык жерде депутат. Жок, бүгүнкү тема бул көл маселеси болуп аткандан кийин сиз дагы логистика, экология жөнүндө мен депутат катары десеңиз көбүрөөк катары, макул депутат катары логистика жөнүндө. Мына сиз айтып кеттиңиз, Балыкчы шаарында логистика курулмак деп курулган. 3 жылдан бери ошо логистика иштебей турат. Ал жерге 2,5 миң тонна мөмө жемиш сактасак болот. Мына ошол 2,5 тоннадан азыр иштебей турат да. Себеби эмнеде? Андай логистикалардан дагы биздин Ысык көл районунда дагы, Жетөгөз районунда, Караколдо андай борборлор бар, бирок иштебей турат. Негизги себеби биз ошол логистикага сактаган мөмө жемиштерибизди сактап, анан аны рынокко, базарга барган жолдорун иштеп таппап турбуз. Жок экен. Ошол себептен бул ошо иштеп атабыз азыр. Эми бул чоң маселе. Мен убакыт келген болсо шашпай айтып бермекмин. Ошондуктан бул логистика орнотулду, иштеп атат. Сиз айттыңыз жана лыжа кластери депчи. Ооба туура иштемек, бирок азыр бир мүчүлүштүгү бар экен. Лыжа боюнча биз мына жолдон да сүйлөшүп келдик. Бизде кластер мыйзамы жок экен. Кластер мыйзамы эмне? Лыжный кластерде бизде Ысык көл областында 7 жерге лыжный кластер уюштурсак болот. Мына бизде эле Каракол шаарындагы каприз азыр Каракол шаарын өнүктүрүү деп айтып койсок болот. Ал ачык элек болсо Каракол шаарында бир гостиница жок болсо, азыр Каракол шаарында 130 гостиница иштеп атат. Демек өнүктүрүшүбүз керек да. Инфраструктураны өнүктүрүшүбүз керек. Мына Каракол шаарында аэропорт. Эгерде биз ушул кластер мыйзамын кабыл алып алсак, бул азыр коомдугуда талкуудан өтүп азыр мыйзам каралып атат. Анда биз кандай кылабыз? Анда мисалы үчүн мына Кумтөрдү айталы. Кумтөрдөн төлөгөн налогторду биз өкмөткө төгүп, андан кайра биз сурап алып, анан биз жол жасайлы, суу чыгаралы, анан тиги бу деп көптөгөн маселелер айтып атабыз да. Ошо биз кластер мыйзамын кабыл алсак, анда биз ошол лыжный база кургандар ошол мыйзам чегинде ошол алдын ала төлөөчү налогтордун эсебинен биздин айыл ичиндеги, шаар ичиндеги инфраструктуранын баарын, ошол суу, жол, аэропорт жана башкаларын баарын ошол негизинде чечебиз. То есть биз ошол лыжный кластерди иштеш үчүн кластер мыйзамын кабыл алышыбыз керек. Экология боюнча, мына сиз азыр айтып кетти, ошол мыйзамга да мен кошулуп атам. Өзүңүздөр билесиздер, Балыкчы шаарына кирип келатканда эле бизди Кыргызстандын желеги тозо болбой, жанагы салафанный пакеттер жабышкан, чыганакка жабышкан, ал жактар желектер тозо болот. Эмне себептен? Мына биз азыр бир Грузияда жана башка мамлекеттерде ушундай болуп атат. Кыргызстандагы 7 областынын ичинен биринчи жолу эксперимент катары Ысык көл областында такыр тыюу салынганга биз мыйзам долбоору менен чогуу иштешип атабыз. Ал эмне мыйзам? Ал ушул Ысык көл областына киргенде ошо салафандык пакетти биз пайдаланбайбыз. Кантип маселени чечишибиз керек? Демек биз бул маселени чечиш үчүн анда биз кагаздан чыгарылган кагаз пакеттерди чыгарышыбыз керек. Альтернатив жолу, экинчи жолу мына Европада азыр ушул мыйзам иштеп кабыл алынып 2023 жылдан баштап кишилер деп атат. Бул баягы мурдагы көп пайдаланып жүргөн сеткалар пайдаланат деп атат. Кыскасы айтканда ушундай бир жолдор азыр бар, бирок өтө бул оор, анан убакытты талап кылган иш экен, бирок биз ушулга барабыз. Мына көлдүн үстү таза көрүнгөнү менен мына өткөндө көрсөттү, биз кирип чыгып атабыз, жээгин тазалайбыз. Түйүндө кандай нерселер болуп атат? Ошо көлдүн түйүнө биз таштаналар кайдан келип атат? Алыс жакта бизде сайлардан келип атат да. Бул биринчиден. Экинчи дагы айтып кеткен нерсем, ар бир адам өзүбүз тазалыктан башташыбыз керек. Дайыр мыйзам кабыл алынбай, тилекке каршы, өздөрү билесиздер, көлдүн жээгинен мурда
300 метр болсо, андан кийинки мыйзам болуп 100 метрге чейин тыюу салынган. Кийинки мына Сабиров сунуштап мыйзам долбоорун көлдүн жээгинен 500 метрге чейин сунушталган мыйзам долбоору. Тилекке каршы ал өткөн жок. Бирок ал өтпөсө деле биз көлдүн жээгинен баштап биз кайсы бир аралдын баарын көлдүн жээгин биз сактаганга аракет кылышыбыз керек. Анын үчүн ар бир келген конок дагы бизден баштап негизин түшүндүк окшойт. Сизге дагы конкреттүүрөөк суроо берейин программага байланышкан. Каракол шаарындагы жолугушууда Өнүгүү прогресс партиясынын өкүлдөрү айткан сөздөрдөн: эгерде биздин партиянын талапкерлери парламентке өтсө, республикада заводдор жана жүздөгөн жумуш ордуларынын пайда болушуна биз кепилдик беребиз дейт. 2 жылдын арасында биз 10 миңге чейинки жумуш ордун камсыздайбыз депсиздер. Эгерде аймактар боюнча бөлүп карай турган болсок, анда 1300 орун ар бир регионго тийиштүү болуш керек экен. Ысык көл аймагында ушунча орун түзүлдүбү? Түзүлдү. Эмне себептен? Мен экранды карап туруп айта алам. Биринчи жана биз түзгөн МТСтердин ичинен ар бир МТСтерде иштеген кишинин баары эмгек акы алат. Бул биринчиден. Экинчиден биз эми Ысык көл областындагы завод фабрикалардын эсебинен айтыңыз да сиз. Заводдордун мына картошка маселесин айталы. Ошо картошка маселеси быйыл абдан курч болуп, министрлик кызматтан кеткенде ошо байланыштырып атабыз. Буга биз өзүбүз негизи даяр эмес экенбиз. Картошка иштеткенге биздин заводубуз бар экен. Бирок аны иштеткенге болбойт экен. Себеби эмнеде? Себеби ал биз өндүрүп аткан картошканын крахмалы чыгарганга, ошо чипс чыгарганга жарабайт экен. Демек буга да биз өзүбүз даярдыгыбызды көрсөтө алган жокпуз чындыгында. Заводду куруш Ким күнөөлүү болуп калды ошондо? Эми күнөөнү издеш кыйын. Бирок биз өзүбүздүн ушуга биз даярдыгыбыз жок экенин айтсак болот да. Сиздин баамыңыз акыбалды кандай деп баалоого болот? Чынында эле биз жасай ала турган жумушту убада кылган депутаттарды баамдап, талдап, тандап шайлаганбызбы же бүгүн кандай баа берсе болот? Эми депутаттар, урматтуу депутаттар айтып кеткен азыркы маселелер, көтөргөн маселелер бул биздин көл үчүн жетишсиз. Абдан жетишсиз. Бул мындан бөлөк дагы абдан жогорку деңгээлдеги ушул негизги ушул жасай турган жумуштар көп. Ошондой Акжолтой ага, кайсы бир деңгээлде сезилип атса дагы ошону айталы. Кайсы бир деңгээлде сезилип атса дагы. Эми чындыгын айтып коюш керек. Бу жерде элдер деле отурат. Биз эгерде биз бөлөк туура эмес айтып койсок, элдер деле айтат, эртең туура эмес айтты деп. Мындай деле көлдө анчалык деле мындай сезилген жери жок. Именно ушул депутаттар ушуну алып келип жасап, жол ушул маселени көтөргөн маселелердин баары тең эле жасалып калды деген маселе аз эле. Элдин деле бу жердеги элдер деле айтат. Анан бизде негизинен жасай турган жумуштар көлдө аябай көп. Биринчи орунчу мындай бир бат жасала турган, келечекте жасала турган жумушту деп мындай бөлө турган болсок, бүгүнкү күнгө эң керектүү жумуштар жасалганын биз байкай элекпиз азыр. Парламенттен эмне талап кылдат ошол сиз айтып аткан көйгөйлүү маселелерди чечүүдө? Сөзсүз түрдө депутаттар келип жанагынтип салафандарды териш керекпи? Бактар кыйылган бактардын жанында туруп кайтарыш керекпи? Эмне жардам берет? Эми негизи мен андай болбош керек. Мен жана айтып кеткендей бир жакшынакай мыйзамдарды чыгарып берип, депутаттар ошону көзөмөл кылып, аткаруу бийлигине мындай бир таасирин тийгизип, жерлерде болсун, өр жакта болбосун, ошону жакшылап контролду калып, анан өз убагында бүтүрүшүнө бир жакшынакай бир эме кылып берсе, контрол жүргүзүп берсе, депутаттар жакшы мыйзам алып туруп. Күтүү ойдон турат азыр, Анан ошол именно ошол мыйзамды кабыл алаарда биз айтабыз да, кээ бир мыйзамдарды эртең кабыл алса болот, кээ бир мыйзамдарды бүгүн эле кабыл алса болот. Ошол кээ бир мыйзамдарды кечиктирбей кабыл алып, өз убагында анан аткаруу бийликтерине жеткирип, ошону контролду калса, мына депутаттардын мындай эмеси жакшы болот эле дейм да, ишмердүүлүгү. Натыйжасы. Өзүңүздөр кандай болосуздар? Кыскараак айтканда. Эми бул жерде туура депутаттар ошо өкмөт түзөт, бирок бул жерде өкмөттүн дагы көп кемчилиги бар да. Азыркы өкмөт эң алсыз өкмөттөрдүн бири болуп атат. Мисалы үчүн мына президент быйылкы жылды региондорду өнүктүрүү жана цифровизация деп жарыялады. А биз депутаттар былтыркы жылы мыйзам долбоорун жазганбыз. Региондорго интернетти жеткизиш үчүн жайыт баягы кээ бир жерлерди, жайыттарды трансформация кылбай эле ошол байланыш операторлоруна антеннасын койгону уруксат берели деп. Анткени ошо антеннаны коюш үчүн 20 метр квадратка уруксат алыш үчүн 2 жыл убакыт кетет экен. Мына биз ошо мыйзам долбоорун өткөрүш үчүн өкмөттөн 1 жыл күттүк токтомун. Анткени өкмөт өзү токтом бермесе мыйзам өтпөйт.
акыры премьер-министр Кайрбулатов алдык, ошондо да өкмөт өкүлдөрү каршы, анткени жайыт мага керек дейт. Жайытты кучактап жата берели анда. Абдулхапагыр ага. Арызданбай туруп эле айтсак да, парламент жогоруда айтылган мыйзам кабыл алуу мыйзамдар бар, бирок өкмөт ошону аткара албаган дагы жагы бар да. Туура эми биз жогорку кеңеш эле күнөөлүү эмес деп айтпайбы, жогорку кеңеште күнөө бар, бирок өкмөттүн да ошончолук деңгээлде күнөө бар да, күнөөсү бар. Сиз кандай багасыз? Мен дагы сизге кошулам. Анткени мына биз дагы бир канча демилге көтөрүп өзүбүздүн талаптарыбызды өкмөткө жиберип атабыз. Бирок өкмөт жактан, мына азыркы өкмөт жактан бизге кичине тоскоолдуулук болуп атат да, биздин иш алып барганыбызгачы. Ошондуктан мен дагы ойлойм, мен айтып кетпедимби азыр, биздин эң негизги функциябыз бул көзөмөлдөө функциясы. Ошондуктан биз мыйзам жазгандан сырткары да ошол көзөмөлдөнү жакшы жасашыбыз керек. Жетишсиз жагы бар. Сиз кыска эле айткан. Кемчилик болгонун эми тана албайбыз, албетте кемчиликтер болуп атса керек. Бирок мунун себептери бар. Мына азыр коллегалар айтып кетти. Чындыгында аны аткарганда келгенде бул өкмөт аткаруу бийлигинин бир бутагы да. Биз мыйзам чыгаруу бийлигин бутагыбыз. Негизи мыйзам аткарылып турса, ошондо бир иш көзгө көрүнмөк. Мыйзам чыгып, ал аткарылбай калса, демек ал убакта кандайдыр бир деңгээлде депутаттардын да күнөөсү болгондой сезилип калат. Балким ошол себеби деп ойлойм мен. Реалдуу себептери да бар да. Мисалы, аткаргыла деген нерсени аткарып ийгенде мүмкүнчүлүк болсо, аткарылып салышы мүмкүн эле. Балким көп нерсе баягы өзүнүн түпкүлүгүнө байланыштуу, финансылык, экономикалык, балким жалпы саясий кырдаалдагы маселелерге байланыштуу. Бирок мен азыр мына биздин Ысык көл аймагынан келген меймандарга микрофон сунгум келип атат. Сиздердин көз карашта парламенттин ишинин активдүүлүгү калк турмушунун оңолуп кетишине таасирин эмнеден көрө аласыздар силер? Ишини кандай баалайсыздар? Микрофон кимде? Микрофон сиздеби? Сунсаңыз сайын. Бул суроо чындыгында эле ошо депутаттар ушу жергесине келип ошондой талкуу жүрүп атканына биз кубанычтабыз. Чындыгында бизден көл өрөөнүнөн депутаттар өтө аз. Ар бир региондо депутаттар көпчүлүгүндө ушу өз регионуна ылайыктап чындыгында мыйзамды деле анан ошол жакта болгон көйгөйлүү маселелерди көбүрөөк чечип атат. Анан эми биз бул ар бир мына канча депутаттар болуп шайланып атат. Ушу депутаттардын кылган ишине элдер кандай баа берип атат? Элдердин арасында көп ар кандай сөздөр бар да. Бирөө айтат мындай деп, бирөө айтат тигиндей деп. Бирок жалпы жонунан депутаттардын ишин мындай баа бергенде бир 3дөн жогорураак 4кө жетпеген деген бир бааны берсек болот да. 5 деген баа жогорку баа да. Ошон үчүн мыйзам жагынан дагы, бөлөк жактарынан дагы, аткаруу жагынан дагы, берилген убадалары тарабынан дагы 3 деген баадан жогору бере албайбыз да. Ана ошо келгенде чындыгында эле ошо көлдү тегерете асфальт жолун куруп бергенге убада кылышкан. Андан тышкары мына экология маселеси, мына туризм боюнча абдан чоң маселе. Мына Каракол шаарында очистный сооружение иштебейт. Чолпон Ата шаарында иштебейт, Балыкчы шаарында иштебейт. Даже могу курулуп аткан пансионаттардын көпчүлүгүндө ушу очистный сооружениялар жок. Ошолордун баардыгы мындайча айтканда көлдү булгап атат да. Көл бул бир эле көлдүк эмес, бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан керек болсо ушу өтө чоң биздин байлыгыбыз да. Эгер бул экологиясы ушу бойдон тура берсе, көлдөн айрылып калышыбыз мүмкүн да. Мен ойлойм ушу депутаттар дагы мындар катуу мыйзамды кабыл алып, анан жанагы айтылган иштерди дагы жасап кетсе болот да. Анан мен кошумча кылып айтып кетейин, ошондо дагы айтылды эле Каркырага тиги Кеген аркылуу кеткен жол бар эле, ошонун бир 30 километрдей жери калган, жасалбай. Ошону дагы убада кылышкан, СДПКлар көбүнчө эме кылышканда, ошону обязательно салып беребиз деп. Анан Талдуу Суу айылында мектеп ушу бир 50 жыл мурда курулган 2 этаж мектеп бар. Ошол да курулбай калган, муну дагы СДПКлар айтты эле да, биз жасап беребиз, ошону эме кылабыз деп. Анан Тогуз булак айылында дагы. Ошон үчүн ушу Азыр рахмат, майдылап жибербей, азыр жол маселеси боюнча биз ушул жерге келип эфир уюштурарыбызды уккан, биздин телефондорубузду билген жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү чалды да. Казакстан менен ушул көл аймагын байланыштырган туристтерди чакыра турган бирден бир ушул жол болот эле. Кеген түп Кеген жолу. Эмне үчүн көңүл бөлүнбөй калды деген маселени коюлду. Эң чоң маселе бул бюджет татыштыгы болуп атат. Мына былтыркы жылы өкмөт
бюджет толтура алган жок, 6 миллиард сом акча жеткен жок. Бул пландар кирет да, бирок акча жетпей калып калып атат да. Негизги себеби ушул. Дагы пикирлер болсо. Мен Жети Өз районунун тургунумун. Ошол жакта мен көп жылдан бери иштеймин. 50 жылга жакындап калды. Элдин арасында жүргөндөн кийин мен элдин ой пикирин айтууга акым бар. Бул передача ой орто болгондон кийин оюбузду айтып калалы. Эми бул депутаттар кандай иштеп атат дегенде элдин арасында мнение мындай да. 120 депутаттан бир определенный бир аз эле депутат активно иштешет. Калгандары кээде келип, кээде келбей, заседание залда аз эле болуп калган учурларды деле көрүп калып атпайбызбы? Эми шайлоого келгенде баары эле орусча айтканда золотые горы обещать этип кетип атышпайбы? Ал обещать эткен көбүн деле биз унутуп калдык. Себеби аткарылган жок. Аткарылса, кайсы фракциядан, кайсы депутаттар арты үчү аткарып атат биз билет элек да. Мына Жети Өз районунда Кумтөр турат, Кумтөр маселеси баштап эле ушул күнгө чейин эле ызы чуунун үстүнө келе атат. Ошо Кумтөрдөн майдаланып алынган акчаларды бириктирип туруп, бул элдин мнениясы, мен жалгыз эмес, бир чоң бир завод же фабрика салып койсо, мында ошондо рабочий место болмок. Алардан ар бир айыл эле кимиси жакшы жазат, кимиси жолунуп барып мурун сурайт. Ошо алып эле майдаланып чүйдөнүп эле анча мынча эле бир объектти салып, натыйжасы жок болуп атат да. Ошо Кумтөрдүн акчасын жакшы пайдаланса туура болмок. Экинчиден, мынакей Жети Өз районунда бул абрикос маселеси чоң маселе да. Абрикостун эң сонун сорттору ушак өсөт. Таштак жерлерде өсөт да. Абрикос менен 2 жылдан бери кийиз болуп жерде алып атат. Во-первых, суроо талап жок. Эл куурап атат. Картошка бул Ак Суу Түп районунда, Жети Өз районунда эле. Бирок чоң маселе абрикос. Бул бат бишип кеткен продукт экен. Ошол абрикос иштеткен бир завод салып койсо жакшы эле болот эле да. Ошолду глубокое замораживание, мына Европанын элдери кыштын кыран чилдесинде холодильникте супермаркеттерге барса бүт свежий тура турат. Эмне үчүн биздики ошого жетпейт. Жалпылай эле кайра иштетүү тармагын белгилейли. Кайра иштетүү тармагы. Бул бир жагы. Экинчи, мен айыл чарба продукциясын иштетүү тармагын иштегенден айтар элем. Айыл чарба продукциясы, Акжолтой Насиреддин сөзүнө мен толук кошулам, иштелбей жатат. Айыл чарбасында мынакей уй маселеси, мен сүт завод иштегенден кийин айтар элем. Уй маселеси, эл уйду көбөйтүп, биринеки сүтү сатып эл жамагып атат. Бирок ушул тапта жакшы уйду сатып алайлы десе, пародный сүйлөр жок. Кайдан аларын билбейт. Бул эми чоң маселе да, бул миссиялхоздуку, кимдики, мамлекеттики. Бул жагы. Экинчи, үчүнчү маселе, санитарный состояние боюнча, тазалык боюнча. Кечиресиз, белгилеп кетейин. СДПК боюнча, мисалы Чыныбай Турсунбеков менен биз нарында эфирге чыкканда ал кишинин убадасы бар экен, мен ат башыга дейт. Асыл тукум букаларды алып келип ушул жерде малдын асылдуулугун арттырам деп. Анан кийин сурасак, биз алып келип атабыз, жаңы баштап, жаңы фермаларды түзүп баштадык деди эле. Ошондой нерсени жайылтуу мүмкүнбү деген суроого даярданып турсаңыз. Үчүнчү маселе бореке, ысык көл эми кереметтүү көл да. Кереметтүү көл. Бирок ушул тазалык маселеси бул аябай оорчунтуу маселе да. Ушу тазалыкка депутаттар биригип бир жакшы закон чыгарып берсе болот эле. Союз учурунда санэпидемстанция деген бир организация болгон дагы эле бар. Бирок ошолордун полномочиясын почему-то алынып калган. Ар бир райондо, ар бир айылда бул маселени көтөрүш керек. Пресс аркылуу, радио аркылуу, телевидение аркылуу ар бир адамдын мээсине сознаниясы куюш керек болот атат. Таза жаша, үйүң терегин таза карма, ыпластан бир оору жугат, так далее дегенчи. Өтө кир болуп кетти көлдүн жеги. Буга бир закон керек. Депутаттар, урматтуу депутаттар, башка сөздөргө дагы орун калтырыңыз, Эжеке кечирип сурайм. Сизден баштайлы, жооп сурап коебуз. Мен азыр Эжекебиздин сөзүнө кошулам. Анткени мына мен ошол көлдөгү өнүктүрүү фонд боюнча бир нече жолу маселени көтөргөнмүн. Элдин кайрылуусу боюнча да. Мына Кумтор 14% бизге бөлүп берет да, ошо жалпы Кыргызстанга 1% өнүктүрүү фондуна кетет. Анан 13% бюджетке кирип кетет. Ошол 1%дан 1% бул жарым миллиард сом да, жарым миллиард сом, 543 миллион жыл сайын бөлүнүп берилет да. Анан мына айылдарды биз айылдарга барып атабыз, көрүп атабыз. Же жазалган, кыйратылган деле эч нерсе жок болуп атат да, мындай көрүнбөй атат көзгөчү.
Анан мына 3 киши азыр камакта отурат. Ошо өнүктүрүү фондду иштеткен жанагы жетекчиси, анан бухгалтер дагы бир кишиси да. Анан бул болсо кичине мындай сабак болуш керек да башкаларгачы. Бирок сабак болбой эле ошол акча дагы эле жейилип атат да. Мен ошентип айта алам. Анткени мына мындай кылалычы, эжеке конкреттүү суроону берди. Кумтөрдөн түшүп аткан акчаларды конкреттүү нерсеге салалы. Кантип жасаса болот? Мен ошого баратам да азырчы. Мен ошондой сунуш бергенмин. Биз жанакындай ошо кумтордун акчасынан айылдарга бөлүп берип атабыз. Жалпы айыл эмес, бүт айылдарга эмес. Биз жанакындай кайрылуу менен эле өнүктүрүү фонду кайрылуу менен эле бөлүп берип атат да. Анан экинчиси, мына мен да бир нече жолу ушу кайрылууну айтканмын өкмөт жаккачы. Жалпы давайте жанакындай кредитный бир мекемелерге бөлбөй, ошол мындай жеке кайрылуу менен камсыздабай, бир чоң бирдеме куралы депчи, ошол акчага. Маселе чече турган иш болсун. Ооба. Бирок азырга дейри мына өкмөттөн жооп жок. Анан мына дагы бир нерсени айтып кетейинби? Сиз азыр айтып кеттиңиз го, ушул балким эмне үчүн ушундай болуп атат, эмне үчүн ушундай акыбал болуп атат, балким каржылоо маселеси барбы депчи, жакшы каржыланбай атат депчи. Мен ошого бир маселем бар да. Мына жанакы мен айтып кеткен суу тазалачу тутумдар боюнча маселе да. Бул боюнча жанакы реконструкцияга ыңгайсыз бир условия менен бизге АБР грант бөлүп берген. Бул грант жанакы Сапар Исаков учурунда болгон, иштетилбей калды. Бизге азыр ошо суу тазалоочу тутумдар боюнча бизге кайта түзүшүбүз керек да. Биз жаңы иштеп, жаңы неметип, жаңы тутумдар керек бизгечи. Анан мына мындай акча каражат берилип атыптыр азыр. 36,5 миллион бул грант АБРдин гранты да, балыкчы Караколдун ошо суу тазалоочу тутумдарга. Анан 23 миллиондон ашык кредит. Анан өкмөт 5 миллион 300 миң сом берип атыптыр. Бул каражат боюнча дагы азыр белгисиз эмне болорунчу. Конкреттүү долбоор билбей атасызбы? Билбей атабыз азыр. Кыскараак. Биз бир тазалык боюнча айтып кеттиңиз эже, өтө маанилүү маселе. Бул дүйнөдө чоң маселе болуп атат. Биз жогорку кеңеште депутат Жанар Акаев экөөбүз эксперттик топ түзгөнбүз. Мыйзам долбоорун иштеп атабыз. Күздө буюрса сайтка чыгарабыз. 1 ай турат, ошондо сунушуңузду берсеңиз, биз аны эске алабыз сиздин сунушуңузду. Азыр ушул бизде топ иштеп атат. Таза аба деп демилге түзүп туруп, Кыргызстанда ушул маселелер кандай проблема бар, кантип чечебиз жол боюнча. Бизде сайтка чыгат, күзүндө 1 ай турат, коомдук талкууда. Ошондо өзүңүздүн сунушуңузду бериңиз, ошону эске алабыз. Жогорудагы жанагы мал киндиктүү Кыргызстандын бирден бир өзгөчөлүгү жанагы сүт өндүрүү болуп атпайбы? Азыр ар бир үй бүлө жок дегенде 5 литр сатса дагы оокат кылып атат деген маселеге бүт аймактар байланып калды да. Анан бардыгы эле азыр ошонун бир өнүктүрөлү, өстүрөлү, бир көбүрөөк киреше табалы деген жолун издеп атат. Системалуу түрдө мынакей парламент, өкмөттү жана өкмөттүн программасын бекитип аткан башкы орган катарында ушул жааттагы саясатты кандай көрөт кыскача? Саясатты биринчи биз өкмөт ошол малдарды же башканы алып кире албайт. Өкмөт шарт түзүп бериш керек. Жеңил инвестициялык шартты жакшыртып бериш керек. Ошолорду алып келгенге жеңилдик бериш керек. Ошондо кирет да. Мына сөз. Биз өнүгүү прогресстин пикири кандай? Айыл чарбасына басым жасаган фракцияларда. Сүт боюнча мына азыр Гүлпежен айтып кетти. 5 миллион долларлык атайын проект келген. Сукөл областына сүт өндүрүүнүн көбөйтүлүү боюнча мына 1 жылдан бери иштеп атабыз. Ал бул социалдык проект. Эгерде бул проект иштеп кетсе, анда Кыргызстан боюнча дагы аркасынан 20 миллион доллар акш доллары келген проект да булчу. Бул проект негизги максаты ошол сүттүн өндүрүүнү азайткандай багытталган да. Токтойсузбу? Бизде азыр бул жерде депутаттар сүйлөгөндөн кийин бир суроо берүүгө туура келип калып атат да. Бул кишилер айтып атат, биз маселени коюп атабыз, өкмөт чечпей атат деп. Эми өкмөткө шылтап депутаттар жакшылап даярданып келип, өкмөт менен чогуу айтып, муну жасап атабыз деп, муну жасамай болдук десе, элдер кичине ынанат эле да. Анан элдер эми булар отурган элдерден угуп аткан элдерден ынана албайт. Депутаттар иштеп атыптыр, өкмөт иштебейт экен деп. Анан өкмөт деле жаныңарда да чогулуп алып сүйлөшүп, муну чечели, тигини чечели деп законду кабыл алып туруп, а жерден чечип бербесеңер, элдер кимге барып кайрылат? Силер бири-бириңерге арызданып отурсаңар, өкмөт чечпей атат, биз жасап атабыз деп. Андан көрөкчө чогулуп алып туруп, ошол өкмөт менен бирдикте иштешип, чечиле турган маселени алдыга коюп туруп, анан иштерди жасаса, бул более менее бир мындай иштиктүү болот эле деп ойлойм да.
Анан азыр элге келип айтып атасыңар, эми өкмөт чечпей атат деп. Мен кошуп кетейин. Бул жерде бир гана өкмөт күнөөлүү эмес, биз тең бөлүшүбүз керек. Бизде да күнөө бар, өкмөттө да күнөө бар да. Бирдей болуш керек бул. Ошо чечүү жолдорун Ооба. чогулуп алып туруп элге айтып берсеңер, элдердеги угуп алып ыраазы болуп кетмек да бүгүн. Момундай кылган атабыз деп. Мага уруксат берсеңиз, эми баягы көлдүн Шакекче жолу боюнча суроо болуп калды. Чындыгында эле бул абдан чоң суроо. Мына менин алдымда министрликтин атайын официалдуу түрдө жобу бар. Балыкчы корунду жолу 104 километр жол. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу бюджеттен 6-7 миллиард сом каралып, азыр мына 3,5 миллиард асфальт этилип, бюджеттен акча бөлүндү да. Бул дагы бөлүнүп атканда, чынын айтканда эми ал убакта өкмөттүн башчысы Сариев болчу. Бир четинен айтканда ал как локомотив катары тура баштаган. Бирок эми кандай бүтүш керек? Мына эмдиги чейин бүтпөй турат. Муну мөөнөтү 3 жыл болчу. Дагы 3 жылда бүтөбү деген суроо бар да. Мындан ары дагы бул жолду бүтүрүш үчүн дагы 3,5 миллиард акча каражаты болот, керек болот. Андан тышкары мына Корунду Балбай Батырына чейин дайыр кесинди жол жасалат. А Балбай Батырына Каракол жолуна чейин бир Каракол түп келген жолу, ана Каракол балыкчы жол болуп, ошентип биз Шакекче жолун бүтүрүшүбүз керек. Азыркы маселе түп келген жолунда мына акыркы кесиндиси быйылкы жыл менен бүтөт. Каракол Балбай Батыр жолуна да проект жазылып акча каражаты каралган. Ал эми Каракол балыкчы жолу тескей тарабы деп коебуз. Ал жолуна Корея мамлекети Дүйнөлүк банкка акча берип, алар ал акчаны азыр Дүйнөлүк банк $1 миллион азыр булар проектин жазганга айтып атат да. Бул келечектеги маалымат үчүн айтып атам. Бирок биз айтып атабыз сунушту. Сиз айткандай туура. Сиз туура айтып атасыз. Өкмөттөгү деле адам биздин Кыргызстандын адамы. Биз жогорку кеңештеги депутаттар деле Кыргызстандын адамы. Биз бага кеңешип кескен бармак урайт болуп бирге иштешибиз керек да. Мына биз суруш берип атабыз. Менин алдымда азыр мына Ысык көл областынын ген планын алып атат. Мен убакыттарды кылат албетте. Ушул жерде мына бир маселе да. Биз кайсы жол менен сунуштап атабыз? Мына Кумтөрдөн мисалы үчүн жогорку сот чечип берген экологиялык фонддун 7 миллиард сомду чечип берген. Биз суруш мына жеке мен суруштап атам. Өткөндө да айттым. Ушул акчаны биз эмне үчүн биз жолго жумшабайбыз? Мына проект турат, акча турат. Ушуну жумшаш керек деп биз суруштарды айтып атабыз. Мына ушундай маселелерди биз чечишибиз керек. Очистной сооружениялар боюнча мына кечээ эле биз ратификация кылдык. Каракол балыкчы шаарынын ичиндеги саркынды суулар тазалоочу жайлардын баарына акча каражаты каралды. Бул $28 миллион. Бирок качан бүтөт, көгүз көрүнбөй атат деген маселе бар да. Республикалык бюджет өзүңүздөр билесиздер, жылыга биз тескерисинче акча жеткизбей 10 миллиондон 15 миллиард сомду биз кабыл алабыз. А бирок ратификация кылыш үчүн ар бир проектин алып көрүш үчүн кеминде бир 3-4 жыл кетет экен. Ошол себептен бул узарып аткан мөөнөт ошол себеп. Дагы суроолор барбы? Койсок болобу? Мындайда Кумтөрдөн түшкөн 500 миллион сом болуп атат да. 500 миллион сомду мен ушу губернатор жаңы келгенде суроо берген. Мына Өнүктүрүү фондундагы боюнча. Өнүктүрүү фондусуна мына Жүзүмалиева эжекебиз суроо бергенде мен айткам, мына детсад салып атабыз, школ салып атабыз. Алардын баардыгы мурда эле жыртык болуп жүргөн, бир 3 жылга чейин мораторий кылып ушул 500 миңге мына туура айтты абрикос деп. Тоң менен жетөгүздөгү өскөн абрикос бул өтө чоң нерсе да. Тоңдуктар мына мен ошол жакта иштеп кеткем, эгер абрикосту өстүрсө, эшек менен болсо дагы ар бир түтүнү 1000ден абрикос өстүрөт болчу да. Анан ошондой переработка кыла турган заводду тоңго, жетөгүзгө, түпкө, эки шаарга баардыгына кошуп туруп ошо акчанын баардыгын ошол жака которуп, заводдорду салып, анан ошонун түшкөн налог менен калган тиги детсадын саласыңбы жана башканы саласыңбы десем, губернатор суроо коюп, барып жогорку кеңешке барып, бул мыйзам түрүндө мен только соцкультпутка берет экен, муну мыйзам түрүндө чечиш керек экен, 20% уруксат берип атат дейт да. Ошон үчүн ушул суроо сиздерге ушуну мыйзам түрүндө чечип, ушу мына айтып аткан завод фабрикага түшкөн акчадан бир 3 жылга чейин мораторий куруп туруп Көл областы боюнча салып берсеңер, андан аркы жумуш мен ойлойм жүрүп кетет деп. Уруксат берсеңиз мен дайыр жолу маалымат жөнүндө айтып коеюн. Туура 400 миллион менен 500 миллион тегерегиндеги акча жылыга түшүп турат. Кумтөр акча бергенден бери ушул акчадан Ысык көл областынын фондунда 3,5 миллиард сом акча түштү ушунун тегерегинде. Мен бир аз жаңылышып калышым мүмкүн, 3,5 миллиард акча түштү. Бирок сиз айткандай чын эле көзгө көрүнүп эмне жасалды? Ушул маселе бар да. Туура социалдык маселелер, көптөгөн маселелер чечилип, Ысык көл областындагы көптөгөн мектептер курулуп, жолдор маселелер жасалып атат. Калыс түшкөн айтышыбыз керек мунучу. Мунун ошол акча түшкөн акчанын 50% Жетөгүз району, Тоң районунан Балыкчы шаарына берилет. Ал кайрага бирок акча жасай турган принципке өткөрөлү деген маселени коюп атат да. Бул маселени мурдагы иштеген губернатор да коюп кеткен.
бирок ишке ашпай калды. Азыркы иштеп аткан өкмөттүн өкүлү дагы ушул маселени Сиз кыска эле айтыңызчы, сиз демилгечи боло аласызбы мына эртең барып, мына ушул маселени койду деп. Биз дайым айтабыз, сунушубузду берип Сиз келебиз. Жок, мен жанакы айыл чарба министрлигинин ишине кичине кошулуп кетем да ошол маселегечи. Мына биз Жети Көз районунун Липинка айылына бардым. Ошол жерде эл нааразы болуп атат. Мисалы мына жанакы экономикалык районирование деген бар да. Ошол элдер менен айыл чарба министрлиги иштеш керек да. Кайсы өсүмдүктөрдү өстүрүп, кайсы өсүмдүктөрдү экспортко жибериш керегин, ошонун баарын талкуулаш керек эл мененчи. Анан ушул маселени ошол биздин жыйында көтөрүп кеттим, бирок министрлигинин өкүлү биз жылда бир жолу ошо кышта барып эл менен иштейбиз дейт да. Бул эми калп чыгып атат да. Натыйжасы көрүнбөй атат деген маселе болуп атат да. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз социологиялык иликтөөлөрдүн айрым бир көрсөткүчтөрүнө дагы токтоло кетели. Биз мындай көрсөткүчтө өткөн 2018-жылдын сентябрь айындагы жүргүзүлгөн варианты боюнча буга чейин маалымат бергенбиз. Бул болсо 2019-жылдын 1-кварталдын жыйынтыгы боюнча. Жарандарга сиз парламенттин иш жыйынтыгы, алар кабыл алган мыйзамдар, токтомдор жана башка чечимдери жөнүндө кабарыңыз барбы деген суроого 65% жок деп таптакыр жок экендигин билдиришкен. 8% маалыматым толук бар деп айткан. 8% билбейм деген жана калган бөлүгү жооп берүүдөн баш тартышкан. Бул сиздер үчүн эмнени билдирет? Бул деген демек ушул биз жогорку кеңештеги болуп аткан иштер элге толук жетпейт дегенде. Бизде массалык маалымат каражаттары толук көрсөтпөшү мүмкүн. Ошондой эле белгилет. Негизги себептердин бири ушул болушу мүмкүн. Экинчиден биздин дагы ошо эл менен жолугуп тыгыз ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзө албаганыбыздын себеби болушу мүмкүн. Эмне иштер болуп атат, кандай болуп атат деп эл менен элге толук элге жеткире албаганыбыз бул депутаттардын да жогорку кеңештин күнөөсү болушу мүмкүн. Бирок мындай болбош керек болчу. Анткени мына соц тармактарда биз ар бир демилгелерибизди соц тармакка чыгарабыз. Анан жогорку кеңештин сайты бар. Жанакы пирамидадан ар бир жыйыныбызды көрсөтөт. Ошондуктан мына азыркы сиздин анализиңизге мен кичине мындай. Бул меники эмес, бул көз карандысыз институттардын. Институт, ошол институт жасаган анализди мен кичине түшүнбөй атам да. Мен белгилей кетейин, өткөн сентябрь айында алынган жыйынтык боюнча 68-69% болчу. Бул жолу 65% болуп атат. 4%дык жылыш бар деп дагы белгилесек болот бир чети. Бирок баары бир көбүрөөк экендиги маселе да. Сиздин пикириңизде? Мындайга мен ишенем. Бирок азыр өзүңүздөр билесиздер, мурдагыдай баягы көпчүлүк эле баягы телевизор көрүп, анан гезит окуй калды. Азыр ар бир баланын керек болсо, бала бакчадагы баладан баштап мектеп окуучулардын баарында чөнтөктөрүндө мобилдик телефон бар. Ошол телефон аркылуу интернеттен көпчүлүк карап атат. Бир эле нерсеси, балким ошого биздин көп кызыкпагандыгыбыздан балким болуп аткандыр. Себеби жогорку кеңеште каралып аткан маселе ар бир күндүккү кайсы маселелер каралат, бул сайтта жарыяланат. Эмне токтомдор кабыл алынды, кимдер катышты, кимдер алга демилгечилер болду, ал жарыяланат. Өкмөттүн токтомдорунун, өкмөттүн сайтынын ар бир министрликтин сайттары бар. Ошондон бир тышкары эле дагы жогорку кеңештин өзүнүн да сайты бар. Ошондуктан бул маалыматтын өзүнүн балким өзүбүздөн дагы кызыгып карабандыктан да деп ойлойм да, мен жеке оюм. Сиз кандай кабыл аласыз? Маалымат бар экенин сайтта же болбосо тиги интернетте бар экенин элдин баары билет. Бирок депутаттар ушу жерлерде ушул алынган өзлөрүнүн жанагы мыйзамдардын аткарылышын жерлерде барып түшүндүрүп, элдер менен тез жолугушуп, анан болбой аткан маселелерди ошол аткаруу органдарына жөбөлөктөрүнө коюп, маселени мындай бир кеңири талкууланып турса, анда элдер баары тең туура түшүнүп, же болбосо бул аткарылып атыптыр, бул аткарылбайт экен, бул депутат чын эле жакшы иштеп атат же иштебей атат деп. Азыр депутаттардын көпчүлүгүн көрүп атабыз. Азыр көпчүлүгү мына мен билгениме караганда, мына азыр депутаттар ушу Үсүкөл областына 2-3 жолдо келди, бөлөк депутатты көрө элек бизде. Балким сиз жолукпай калган үчүн. Жок, эми негизин жолугуп атабыз да биз эми негизинен. Бир нерсе кошуп кетейинби? Мына жакын арада жогорку кеңеште бир мына көлгө тиешелүү, экологияга тиешелүү бир демилге чыкты. Бул уран маселеси боюнча демилге. Анан мен бул жерде демилгечи деп мына Бир Бол партиясы же башка партиясы деп айта албайм. Анткени уран маселеси боюнча биз ар бирибиз чыгып, ар бирибиз өз пикирибизди айттык. Ошондуктан бул демилге азыр ушул жогорку кеңештин жыйындарына кирет. Биз колдойбуз деп ойлойм баарыбыз.
Анткени мына биз мен Кызыл Омполго дагы барып келдим. Эл менен дагы жолугушуп келдим. Ал жерде жанакы эле абрикос, жанакы эле сельскохозяйственный продукция боюнча тоскоолдуулук болот деп, экологияга тоскоолдуулук болот, туризмге тоскоолдуулук болот деп, анан саламаттык сактоо жагынан дагы аябай эле тоскоолдуулук болот деп көп сөз айтылып кетти. Ошондуктан ушул ойлордун баары, ушул талап, сөз пикирлердин баары бүт айтылды да жогорку кеңештечи. Ошентип биз жалпы ушул демилгени, ушул улан боюнча кабардарбыз деген маселе болду. Ооба, ошол демилгени биз колдойбуз. Дагы кездештер боюнча. Туура чындыгында эле ошондой күнөөлөр болушу мүмкүн, моюнга алышыбыз керек чындыгында. Бирок тилекке каршы бул ушундай шарт ушундай болуп калат экен, керек болсо мен өзүмдүн айылымда деле баарын кечирген шарт болбой калат да. Бирок мен Жети Өгүз районуна 2 жумбада сөзсүз түрдө бир барып кезип алып турам. Жекеме бул менин. Бирок көлдүк депутаттар биз жылыга бир жолу ар бир райондун борборлоруна, ар бир айылдарга барып кыдырып, эл менен жолугушуп, элде эмне маселе болуп атат, ошолорду жазып алып, ошонун аркасы менен биз иш жүргүзөбүз. Жылга мына быйыл дагы ошондой аткарылат иштер. Маселенин жагдайына тереңирээк карай турган болсок, сиз парламент депутаттарына же парламенттин өзүнө кайрылып, тигил же бул көйгөй боюнча өзүңүздүн жеке көз карашыңызды билдирүүгө же пикир айтууга жол жобосун билесизби деген суроо салынган экен. Ал жерде 66% жок деп жооп бериптир, 13% ооба деп жооп берген да. Анан ушул эки көрсөткүчтүн жакындыгынын өзү дагы көп маселени козгоп турат. Анткени бардык партиялар бул аймактык, айылдык бир түйүндөрүн кармашы керек эле деген маселеге келип такалып атат. Анткени шайланып кеткенден кийин борбордук тутум гана калып атат дагы, калк менен канчалык деңгээлде байланыш бар деген суроо азыркыга чейин талаш. Биз буга чейинки талкууларда дагы суроо салдык эле. Сиздердин фракция калк менен кызматташуунун кандай моделин туура көрөт бүгүнкү күндө? Иштеп атасыздарбы деген суроо. Биринчиден ар бир депутаттын 10 коомдук жардамчысы бар. Негизи депутаттар ошо өздөрү шайланып келген жагынан иштейт көбүнчө. Мен ойлойм бул жерде биздин депутаттар да ошондой жардамчылар болсо керек. Мен өзүм Ош шаарынан шайланганым. Ош шаарында 4 коомдук жардамчым бар. Алар эл менен жолугуп кандай маселе болсо жеткирип турат бизгечи. Ушул негизи. Анан экинчиден сөзсүз келечекте бизде партиялар жаңы түптөлүп атат да. Экинчи мына чакырылышта иштеп атабыз. Ар бир региондо партиянын өзүнүн штабы болуш керек келечекте. Сөз элдер ошол жерге барып, жолугуп, айтып, маселени айта турган шарт түзүш керек. Азырынча ал түзүлө элек, бирок бул партиялардын күнөөсү. Сиздер Эми бул мен туура эле деп ойлойм. кандай моделин сунуштайсыздар сиздердин фракция кантип жалпы калк катмарына жакындай тургандын жолун? Негизгисинен шайлоонун алдында ар кимибиз өзүбүз баягы кирген партиянын программасы менен аракет кылат экенбиз. Ошо программасын аткарганга аракет кылабыз. Бирок депутат болуп баргандан кийин биз баягы жалпы элдин кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Анан баягы бул фракция, бул партия тигиндебе биз жалпы аракет кылышыбыз керек да. Ошол себептен мен дагы колдойт элем. Ошол партиянын өзүнүн аткарган иштерин көрсөтүш үчүн биз ошол жерлердеги партиянын дагы ошол өкүлчүлүктөрү менен байланышта иштешибиз керек. Бул нерсе ушуга чейин чечилиши керек эле да. Керек деген нерсе качан ишке ашышы зарыл сиздин пикирде? Мисалы мен жеке өзүм айтып берейин. Мына өрүк жөнүндө маселе айтылып кетти. Эмне себептен бул өтпөй атат? Биз ошону жергиликтүү мен өзүмдүн партиялаштын ошолор менен аракет кылып атабыз да. Бул эмне себептен? Рынокто өзүңүздөр билесиздер, чет мамлекетке же болбосо кош мамлекетке сатыш үчүн деген ал өзүнүн товардык, өзүнүн мындай товардык эме болуш керек, сапаты болуш керек. Биз ал сапатка жеткире албай атабыз. Ошондуктан азыр биз мына иштеп атабыз. Ар кандай минералдык заттар менен удобренияларды берип, аларды дарылап, бир сортты алып келип, анан ошол товардык сапатка жеткизгенден сатып, ошол жерден товар өндүрүүчүдөн сатып алууга чейин жеткизгенге чейин биз үйрөтүшүбүз керек да. Мына ошондо биз жанагы бир элде сиздер айтып кеткен өрүк маселеси чечилет. Акжолтой ага, шайлоо башталганда эле айылдын алкагында баланча партияга иштейт, баланча партиянын мүчөсү деген сөз аябай актуалдуу болуп калат да. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин ошонун иш аракеттерде, активдүүлүгүндө сиздер ушул айыл жеринде козгогон маселелердин чечилишинде ролу барбы жокпу? Сөзсүз болуш керек эле да бул маселе. Ана бизде эки созукта почти биздин Ысык-Көл районунда депутат жок. Бир депутат болдук эле, аны губернатор кылып Ошко кетип калды. Анан биздин районда эки созукта депутат болгон жери жок. Биздин маселе бүгүн мындай да.
Абдуахап мырза Ош шаарынан, Ош жергесинен шайланганы менен Ысык көлдүн маселесин билиши керек. Ак суунун маселесин билиши керек, Жетөгүдүн маселесин билиши керек. Себеби биз партияга добуш берип атабыз. Партия бүтүндөй программа менен бүт республиканы өнүктүрүп турган Туура алмаз иним, туура айтып атасың. Именно ошондой болуш керек эле. Биз ушул жаңы шайланып келген депутаттарга, келип аткан депутаттарга да ушул мен бөлөк районда айтпайын, Ысык көл районунда көп көйгөйлүү маселелерди биз коюп келатабыз. Бирок ошол маселелер чындыгында чечилген жери жок. Элдер калп айтырбайт. Көп эле маселелерди коелу. Анан көп маселелерди коелу дейбиз. Депутаттарыбыз биздин райондон жок экен. Ойлонобуз, биз баягы жетим баладай болуп эле калып калат экенбиз да. Анан экинчиден, мына биз парламентти мен көбүрөөк карап турам телевизордон. Караганда эле каякта тиги Ошко көпүрө салыш керек, аяка жолду салыш керек, тигини салыш керек, муну салыш керек деп жалаң вопростун 80% ошо жакта өтөт. Мен карап көрсөк Ысык көл областынан ушуну жасаш керек деген депутаттардын оозунан мына иним жерде депутат болуп мен жетөгүзөм деп атат. Мен уга элекмин. Жесиңиздер угуп атасыздарбы? Угулган жери жок. Бул жерде мисалы үчүн коюп аткан маселе. Бүгүнкү бир маселени айта кетели. Мына биз корумду балыкчы жолун салдык. Бүгүнкү элдин азыр ушул эл ушундай чыдап турат. Ошол жолду салып койду, заңгыратып, мына Чолпон атага чейин салдык. Бирок аягына чейин бүтүргөн жерибиз жок. Азыр ошол жүрүп аткан жолдо тротуар деген жок. Жаш балдар аркы жолдун аркы өз берки өзүнө өтө албайт. Аны бир сопровождать этип, чоң кишилер менен өтпөсө өтө албай калышты. Абдан коркунучтуу. Мына ушундай маселелерди биз коюп келатабыз. Бирок ушул маселелерди мында чечип, тиги жогорку кеңеште көтөрүп, ушуну жасайлы деген кошуп коеюнчу, мен сизге кошуп коеюн. Бардык жердин маселеси чечилип, ушул жерде чечилбейт дегенге мен кошулбайм. Анткени жогорку кеңеш ошол курулуш тармагына бөлүнгөн акчанын жалпы суммасын бекитип берет. Бөлүштү өкмөт чечет аны. Өзү каяка бөлүштү. Ал жогорку кеңеш ага кирише албайт. Бирок көзөбөл иретинде жардам берсеңиз. Жок, ушул жерден бир айта турганбыз. Депутаттар айтып атпайбы? Баланчы жерге көпүрө салып бер, жерге тигини салып бер деп. Аны сунуш катары айтат. Бирок ал өкмөт өзүнүн милдети, өкмөттүн укугу. Депутат өкмөткө ушул жерге кир деп милдеттендире алат. Биз бюджет карап атканда курулуш тармагына 5 миллиард болсо бөлүп беребиз, өкмөт өзү чечет. Анан экинчи маселе, бул жол маселеси, суу маселеси бардык региондо бар. Бир дагы региондо толук чечиле элек. Ошон үчүн мен ойлойм да, бул Ысык көл районунун өзүнчө калып кетти дегенге кошулбайм. Туура проблема бар, бирок бардык жерде бар. Таласта, Нарында, Жалал Абадта, Ошто, Баткенде. Эми бөлүнгөндүк эмес албетте, бирок Ысык көл районунда Турсбек Бактыбек деген биздин депутатыбыз бар. Азыр кызмат кылат, бирок командировкага кеткенине байланыштуу ал бүгүн келе албай калды, бирок депутат бар. Экинчиден, мен өзүм жеке өзүм айтсам, мына жана сиз айтып атпайсыз, байланыш жок депчи. Жеке мен өзүм Жетөгүз районунун акими, айыл өкмөттөрүн баштап, депутаттардын айылдык кеңеш төрагалары болуп, баарыбыз Бишкекке барып, ошол жердеги биринчи вице-премьер-министр менен туруп алып, ар бир айыл өкмөттөрү менен ар бир маселелерди чыгарып, ушундай кездешүүлөрдү өткөрүп, ушул райондо ушул маселени кандай чечебиз, эмне маселелер бар деп, мен ушундай практика жүзүндө мен иштерди жасап атам. Мына туура сөздөр айтылды. Биз жогорку кеңеште 120 эле депутатпыз. Анан кээ бир райондордун бизде жогорку кеңеште депутаттары жок да. Анан алардын маселеси анда кандай чечилет? Ошондуктан бир эле районду карап отуруп алышыбыз, отурсак болбойт да. Ошондуктан мына мен айтып кетерим, бизде жогорку кеңеште аялдардын форуму бар. Бүгүн дагы мына Чолпон Ата шаарында биз жыйын өткөрдүк да. Биз ушул аялдар чогулуп алып, бүт республиканы кыдырып жүрөбүз. Элдердин көйгөйүн угуп. Анан сөзсүз мына коомдук кабылдамалар ушул шайлоонун алдында эле ачылбаш керек да. Коомдук кабылдамалар мына на постоянной основе болуш керек да, дайыма болуш керек. Ошо жерге эл келиш керек. Ошо жерде эл өзүнүн сөзүн айтыш керек. Анан биздин өкүлдөрүбүз ошо жерде отуруш керек. Бизге жеткизипчи ошо маселелерди. Ошондуктан мына жалпы бүт биздин республикабызга иштешибиз керек да. Биз анткени жогорку кеңешпиз биз. 10 жылдан кийинки 10 жылдагы шайлоодон кийинки мезгилде айрым партиялар ачкан, бирок өтө чыгымы көп экен деп 2 айдан кийин баардыгы жаап салгандыгын билебиз да. Анан бул жагынан дагы ойлоно турган маселелер көп. Сурооңуздар барбы дагы? Урматтуу депутаттар, бир маселени айта кетейин. 17-жылы көлдүн бардык депутаттары Каракөл шаарынын драм театрда толук эл менен кезиккенде рекультивация боюнча Кумтөр көлгө 50 миллион доллар берет. Ошону 40 колдонуп атат, 10 миллион доллар ашып калды. Ошону биз Кыргызстанда Ысык областында бир дагы оорукана курулган жок. Ушул 10 миллион долларды көл областтык оорукана курганга деп
депутаттар бардыгы айтканда, бардыгыңыздар мына сиздер тиги өнүгүү прогресстин представитель турасыз, бардыгы туруп кол чапканда, элдер туруп кол чабышкан. Ошонун судьбасы эмне болду? Өзүңүздөр билесиздер, эми баягы бул негизги маселе бул туруксуздуктан болуп атат да. Ошонун ичинде мына өкмөт дагы 1 жыл иштеп анан кетип калганда эле башка маселе, кийинки өкмөт аны улап кеткен маселелер болуп калат да. Туура айтып атасыз, чындыгында ошондой болгон. Мурдагы Сапар Исаковдун өкмөтүндө ошо Кумтөр жана жогоруда мен айтып кеткен акчадан 50 миллион долларды бөлүнүп, ошол доллардын ичинен биз сунуштарды бергенбиз. Очистное сооружение курганга, анан областтагы ошол 10 миллион долларга областтагы больницаны курганга деп бергенбиз. Андан тышкары 10 миллион доллар онкологиялык борборго курулмак, ошонун 7 миллионду которулуп ал бүттү. Бирок азыр ал ошо түзүлгөн келишимди кийинки өкмөт жокко чыгарып, өзүңөр билесиздер, аны жокко чыгарылган. Азыркы өткөн 31 майга чейин кол коюш керек болчу, узартылып, ушул айдын аягына чейин деп узартылган. Эгер ошол узартылып калса, анда биз жана сиз айткан сунуштарды берип атабыз. Ошонун ичинде мына Ысык Көл областында тиешелүү жана жол, тазалоочу жайлар, ана жай сиз айткан областтык больница бар ичинде. Рахмат. Дагы суроолор болсо келиңиз. Өйдө туруп алсаңыз. Биздин өлкөдө айыл чарба тармагыбыз жакшы өнүгүп келатат бүгүнкү күндө. Мына бул жакшы өнүккөндүн кесепети мына картошка маселеси былтыр, сатуу маселеси көтөрүлдү. Абрикостун маселеси көтөрүлдү, алманын маселеси көтөрүлдү. То есть баардык тарап, ар тараптын баарында деген каяка сатабыз деген маселе көтөрүлүп атат. Ошол эки бүгүнкү күндө бул аябай чоң маселе болуп баратат. Мына азыр жаңы Кытайдыга жол ачылып атат базарына. Эми бирок деген ушул базарларга, сырткы базарларга жолду көбүрөөк ачып, жалгыз эле Россия, Казакстанды карабай, жаңы жолдорду ачканга ушул аракет кылсак жакшы болот эле. А сиз сапаттык көрсөткүчүн кандай баалайсыз? Ошол эл аралык талаптарга, стандарттарга канчалык деңгээлде жооп бере турган продукцияларга өтүп атабыз бүгүн? Сапаттык жок боюнча биздики азыр орто сапатта. Эл аралык сапатка жетиш биздики деген жакын эле жерде турат. Элге кичине окуу жүргүзүш керек, билимди жеткизиш керек, ошондо биздики деген эл аралык сапатка жеткени жакын эле жерде турабыз. Анан дагы бир маселе, ушул эки деген баягы айыл чарбасы өнүктүргөндө могу жайыттын жерлерди трансформация маселени биз деген көтөрүп келатабыз, уруксаат бергенге, багбанчылыкка освоить эткенге ушул эки маселе такыр чечилбей келатат. Рахмат. Биринчиден баягы картошка сатуу боюнча биз өкмөткө тапшырма бердик. Өзбекстан менен эки тараптуу келишим түзүү. Анткени Өзбекстан Евразияска мүчө эмес, бирок Россия менен кылып атат да, биз кошуна болуп кыла албай атабыз. Өкмөт комиссиясы иштеп атат бул боюнча. Экинчи маселе, сиз айткан боюнча Мирлан Бакиров менен Абылкайыр байке да азыр айтып берсе керек, мыйзам даярдап атат ушул боюнча. Сиз айткан экинчи маселе боюнча. Мен убактыбыз бүтүп баратат. Блиц опрос иретиндеги ыкмага салып сиздерден кыска жооптарды алып алайын, себеби убадалардын катарында алынган маселелер. КСДП фракциясы Ысык Көл облусуна тийиштүү маселелердин катарында биз өзгөчө көңүл бура турган төмөнкү иштер болот деп айтып турса дагы, Жети Өгүз районундагы Кара Булуң айылына канал курабыз деп турсуздар, Тоңдун Ак Өлөң айылына канал курабыз деп турсуздар, жана Чолпон Ата шаарындагы муктаждык иретиндеги сугат суусу менен камсыздоо маселесин чечебиз деп турсуздар. Бул боюнча эми өкмөткө тапшырма берилген, эгер бюджетте мүмкүнчүлүк болсо, дагы 1 жыл бар, аракет болот го буюрса. Азырынча билбейсиз. Азырынча менде маалымат жок. Республика Ата журт фракциясы бардык мугалимдерди биз жеңилдетилген ипотекалык кредиттин шартында үй менен мөөнөтүбүз бүткөнчө камсыз кылабыз деген экенсиздер. Биз мына ипотекалык бизде ГИК иштеп атат азыр. Анан биздин мен мисалы өзүм жеке, анан дагы биздин партиялашыбыз ошол комиссияга кирет. Биз өзүбүздүн талаптарыбыздын, өзүбүздүн сунуштарыбызды ошол жерге бергенбиз, жанакы ипотеканын процентовкасын 6%га дейре түшүргүлө депчи. Анан бул протоколго кирген. Анан бул боюнча кичине бир тоскоолдук болгону, мугалимдер, жанакы врачтардын айлык маянасы азыраак болуп атат. Ошондуктан ошол ипотекага кичине жетпей атышат да. Анан бул боюнча азыр кайта каралып атат. Биз дагы өз пикирибизди, өз сунуштарыбызды жибердик.
гикечи анан каралып атат азыр. Мына биз эмки жумада дагы жолугушабыз бул боюнча, анткени мен соц тармактын мүчөсүмүн, мага жеке врачтар, мугалимдер өзгөчө кайрылышат. Рахмат. Кыска эле 61 өндүрүш 5 жылдын ичинде тургузулат деп тур. Ысык көлдө канча бар? Ысык көл деп биз баягы бөлүп айткан жокпуз, бирок азыр ошондой 34 61 республика боюнча болсо, ысык көлдө канчасы ошонун тургузулду? Эми аны айтыш кыйын, жанагы биз МТСтердин баары ошол өндүрүш иштегендердин баарына келет. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз Ойордо саясий талкуулар программасы менен ысык көл аймагынан түз эфирге чыктык. Азыр биз Боз Тери айылындагы Дордой Номад комплексинде сиздер менен түз эфирде жолугушкандыгыбызды дайыр жол белгилейбиз келет. Жана бүгүнкү программабызга мына КСДП фракциясынан, Республика Ата журт жана Өнүгүү прогресс фракциясынан, ошондой эле жергиликтүү элдин атынан Ак Жолтой айга өзүңүз катышып бердиңиз, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Калган фракциялардын атынан келе турган меймандардын баардыгы эфир башталарга 1 саат калганга чейин биз макулбуз барабыз деген убадасында турушкан. Эфир башталганга 1 саат калганда биз бара албай калдык деген гана бир жооп менен баш тартып коюшту. Мунун себебин эртеңкисин жана келечегин өзүңүздөр чечесиздер деп ойлойбуз. Жана биз бул программанын алкагында эч кимди жамандап же бирөөгө доомат коюп күнөө койгубуз келген жок. Болгону калк менен жолугушуу иретинде парламенттин ишмердиги канчалык элге жакын жана канчалык натыйжалуу болуп атат, убадалар канчалык реалдуу болгон жана мындан кийинки убадалар кандай өңүттө болуш керек деген суроолорго жооп алганга аракет кылдык. Азын улак сиздерге багыт бердик деп ойлойбуз. Саламат туруңуздар, эсенчиликте жолугалы.